Эфирде күн маек, аны мен Каныкей Бозгунов алып барам, саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө өлкөдөгү санариптештирүү, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты тууралуу маалымат берели деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Жазгүл Кийизбаева келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Бул бүгүнкү коомдо ушул баягы калкты тейлөө, калкка мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү өтө орчундуу маселе. Бул жаатта нааразычылыктар да бар, өзүңүз билгендей. Алгач ушу жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүү жаатында жалпы абал кандай жаңылыктарыңыздар бар, ушундан баштасак сөздү. Азыркы учурда санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан калкты тейлөө борборлору уюштурулган, өзүңүздөргө белгилүү. Бизде аймактык аралык бөлүмдөр бар. Калкты каттоо департаментине тиешелүү. Ал аймактык бөлүмдөрдүн санын айта кетсем, 52 бөлүм иштейт, иш алып барышат. Мамлекеттик кызматкерлер иштешет ал бөлүмдөрдө. Бул бөлүмдөрдө толук камсыз калкты тейлөө борбору ачылган эмес да. 35 болгону Кыргызстан боюнча калкты тейлөө борбору катталган, иш алып барышат. Бул баягы аймактардын борборлорунда эле болсо керек, э? Көбүнчөсү ошондой жайгашкан да. Анан азыркы учурда бизде 7 пилоттук долбоор иш алып барып атышат. Бул Аламидүн району, Свердлов району, Бишкек шаарын алып кетсек, андан сырткары Сокулук району, Кочкор району, Ош шаары, Сузак району. Бул пилоттук долбоордун эң негизги милдеттери фронт офис менен бэк офиске бөлүштүрүү да. Мисалы үчүн жарандар өз кызматын алыш үчүн калкты тейлөө борборлоруна кайрылганда көптөгөн бир коррупциялык бир негиздемелер бар болчу. Биздин кызматкерлер ал тууралуу камералар орнотулган, 1000ден ашык камералар коюп, ошол жерлерде иш алып барышат. Биринчиден, бул калкты тейлөө борборлорунда азыр бир кичине техникалык бир ыңгайсыз Бишкек шаары боюнча Аю-Грантта ошондой учурлар катталды, аны биз эске алабыз. Ал учурлар азыр оңдолуп, жокко чыгарылды. Себеби дегенде бир техникалык каражаттардын жетишсиздик орду менен катталбай, баягы орду менен жумуш жүрбөгөн үчүн ушундай көйгөйлөрдү алып келди да. Аны биз эске алабыз. Мындан ары мен ойлойм, санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан, биздин министр тарабынан бул тууралуу дагы көптөгөн буйруктар кабыл алынып атат. Азыркы учурда мен жана айтып кетпедимби, болгону 35 эле калкты тейлөө борборлору иш алып барат деп. Бул калкты тейлөө борборлорунда биздин жарандар баардык мамлекеттик каттоого тиешелүү кызматтарын алып келет. Баягы бала төрөлгөндөн баштап өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөр, нике күбөлүктөрү, жарандык актылары, мындайча айтканда, андан сырткары чет өлкөлүк жарандардын каттоосу, баягы жашаган жерлеринен маалым каттарды алышы, эми кезектердин азайтуу деле бир себептери болуп, мен ойлойм, жана электрондук кол тамганы берип баштадык. Биз Инфоком менен биргеликте иш алып барып атабыз. Калкты каттоо департаментинин кызматкерлери. Азыркы учурда биздин эң негизги максат кыргызстандыктарды көбүнчөсүн, баардыгын ушул электрондук кол тамга менен камсыз кылуу. Электрондук жанакы мобилдик тиркемеге авторизациядан өткөндөн кийин жарандар 148 мамлекеттик кызматты ошо түндүк аркылуу ала алышат да. Анын ичинде жанагы электрондук документтер, бул паспорттан баштап, айдоочулук күбөлүк, жарандык актылары, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, эгерде бизде санариптештирилген болсо, нике күбөлүктөрү, андан тышкары жашаган жеринен туруктуу жана маалым каттар, иштеген жеринен, ошондой эле дагы көп кызматтарды алып кетишсе болот да. Булар электрондук түрдө эле документ тапшырып, электрондук түрдө эле алганга мүмкүнчүлүк алат да, эгер онлайн деп коебуз го. Ооба, сиз туура айтып кеттиңиз, Каныкей. Биринчиден, азыркы учурда биздин министрлик тарабынан Кыргызстан боюнча онлайн туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү ала алса болот. Жарандар ал үчүн авторизациядан сөзсүз түрдө өтүш керек, электрондук кол тамганы алып, анан туулгандыгы тууралуу жанакы медициналык маалым катты алгандан кийин өзүнүн жеке маалыматтарын толтуруп,
онлайн түрүндө тапшырса болот. Ошондой эле ал күбөлүктү үйүнө услугасын төлөп, баягы төлөмдөрүн төлөп, тиешелүү төлөмдөрүн төлөп, мобилдик тиркеме аркылуу күбөлүктү заказ кылып алып алса болот да. Ошондой аркылуу ишке аша турган. Ооба, ошондой бизде азыр пилоттук эмес, уже кеңири иш алып барып атабыз. Бул тууралуу Калктык каттоо департаменти Кыргыз почтасы аркылуу ошол кызматты көрсөтүп келатабыз жарандарыбызга. Ошо түндүк тууралуу дагы бизге биздин жарандарга маалымат бере кетесизби? Кандай колдонулат ал жерде? Азыр канча документ, баягы юридикалык күчү бар, кандай колдонсо болот? Эми бардыгыңыздарга белгилүү, азыркы учурда электрондук документтер дагы кагаз түрүндө документтер менен бирдей эле алып колдонсо болот. Эгерде сиздерден башка бир мамлекеттик органдар тарабынан, кызматкерлер тарабынан электрондук документтер бизге жарабайт, бизге түп нускасы керек, же болбосо кагаз түрүндө документтерди алып келишиңөрдү камсыз кылабыз десе, бул тууралуу силер тиешелүү органдарга кайрылсаңар болот. Себеби дегенде өкмөттүн токтому бар бул тууралуу электрондук документтер бирдей күчү бар депчи, баягы кагаз түрүндө документтердин негизинде. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, бизде азыр сиз айтып атпайсызбы, түндүк аркылуу канча кызмат бар деп. Түндүк аркылуу мобилдик тиркемеде эгерде авторизациядан өтүшсө биздин жарандар 148 мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кызматтарын акысыз алса болот. Бул чоң бир жетишкендик. Дагы деле күндөн күнгө ал кызматтар кошулуп атат. Көптөгөн мамлекеттик органдар өздөрүнүн кызматтарын ошол түндүк аркылуу көрсөткөнгө аракет кылып атышат, аракеттенүү үстүндө. Биздин санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан дагы бул көзөмөлдө эң негизги максат биз көбүнчө биздин кыргызстандык жарандарыбызды электрондук кол тамга менен камсыз кылып, андан сырткары ушундай өздөрү жеке эле калкты тейлөө борборлорунда кайрылбастан, жерлерине кайрылбастан мобилдик тиркеме аркылуу эле бекер бат өзүнүн керектүү маалыматтарын алууга даяр болот окшойт да. Бул электрондук кызмат көрсөтүү порталы, Туура. Кайсы документтер бар? Жана электрондук түрдө биз мисалы паспорт бар, айдоочулук күбөлүк бар, дагы бул кошулуп жарандык актылар эгерде санариптештирилген болсо, нике күбөлүгү мисалы үчүн, андан сырткары туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, жашаган жеринен даректүү маалыматтарды алса болот. Бизге тиешелүү баягы кызматтарды айтып кетип атам да белгилеп. Дагы бир айтып кетет элем, бизде мисалы үчүн жана калкты тейлөө борборлору менен анан аймактар аралык бөлүмдөрдүн саны өзгөчө мындай айырмаланат деп атпаймынбы? 52 болгону бөлүм бар, анан кийин 35 калкты тейлөө борборлор бар. Бул тууралуу биз дагы санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан, инфоком тарабынан, Калктык каттоо департаменти тарабынан иш алып барып атабыз. Жыл сайын цондор калкты тейлөө борборлору ачылууга планга коюлган. Мисалы үчүн бул жылы 2023 жылдын аягына чейин биз 6 калкты тейлөө борборун ачышыбыз керек. Ал тууралуу иш аракеттердин үстүндөбүз. Жакынкы арада мынакей Балыкчы шаарында буюрса калкты тейлөө борборун ачууга даяр болуп турабыз. Мен ойлойм, бул биринчиден биздин жашоочуларга, биздин жарандарыбызга көптөгөн жакшы бир аракеттерди түзүп берет го, мүмкүнчүлүктөр түзүп берет го депчи. Жалпысынан бизге канча ошо калкты тейлөө борборлору керек негизинен? Баягы райондук борборлорду. Райондук борборлорду эгерде алып кетсек, болгону айтып атпаймынбы, 52 бизде аймактар аралык бөлүмдөр иш алып барат. Бирок ошону менен дагы бирге ыйгарым укуктарды биз айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлерине өткөзүп бергенбиз да, келишимдердин негизинде. Азыркы учурда 156 айыл өкмөттүн кызматкерлери жерлеринде биздин келишимдердин негизинде иш алып барышат. Алар ошондой эле биздин кызматкердей эле туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү, нике күбөлүктөрүн каттап, паспорттарды алмаштырып бергенге укуктар берилген да. Жерлеринде мындай кызматтарды эгерде 22 жылдан санап бүгүнкү күнгө чейин алсак, 11 000 болуш керек. Ушу менин эсебим менен ошо 11 000 кызматты, кечиресиз, 111 000 кызматты
ушул ыйгарым укуктар менен ушулардын негизинде, келишимдердин негизинде айыл өкмөттүн кызматкерлери калкка көрсөтүп беришкен да азыркы күндө. Жанагы электрондук кол тамга тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, биздин жарандар жайылтуу керек деп атпайсыздарбы? Кайдан алыш керек ал электрондук кол тамганы, кантип колдонот, кайсы кызматтарда колдонот? Эми бул тууралуу мен мынтип айтып кетет элем. Бизде Бишкек шаарында көбүнчөсү калкты тейлөө борборлорунда ушундай көптөгөн жарандар убагында баягы билбестиктенби барып алышып, анан кийин көп учурлар кездешет да, ушундай кезектин көп күтүп калышына. Ал тууралуу бизде бир мобилдик тиркеме бар. Бишкек шаары менен Ош шаарында пилоттук долбоор ушул ишке ашкан Early One деген мобилдик тиркеме. Ал тиркеме аркылуу өзүнүн телефондоруна эле дароо жүктөп алышып, жарандар эртерээк өздөрүнүн убактарына баягы карап, калкты тейлөө борборуна бара турган убагын дайындап алышса болот да. Бул абдан мындай жакшы бизге опыт болуп атат. Ошол тууралуу мисалы үчүн 1-2 күн эрте жазылып койсо, электрондук кезекке катталып койсо, ошол жаран бир 15 мүнөт убакыты калганда келип, ал тиркеме аркылуу жанагы талондорду алып, анан кызматкерлерге кирип, өзүнүн кызматтарын алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Анан электрондук кол тамгаларды калкты тейлөө борборлорунда алса болот. Мисалы үчүн ар бир жаран өзүнүн электрондук кол тамгасын алыш үчүн болгону жөн эле паспорту менен эле өзү келиш керек калкты тейлөө борборлоруна. Убагында ошол авторизациядан өтүп алып, мобилдик тиркемени жүктөп алып, түндүк аркылуу өзүнө керектүү маалыматтарды убагы менен алып турса болот. Аймактагылар кандай? Аймактагыларга ошол мен айтат элем, биздин жанагы аймактар аралык бөлүмдөр бар, же болбосо биздин калкты тейлөө борборлоруна кайрылып, ошол жактан паспорту менен электрондук кол тамганы алып, авторизациядан өтүп, алар деле ошондой эле өзүнүн кызматтарын алышса болот да, электрондук онлайн түрдө бекер. Бизде азыр ушул биз баягы мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик мекемелер тарабынан ушул электрондоштуруу, электрондук кызмат көрсөтүү жагын ишке ашырып атабыз да. Бирок ошол эле учурда баягы жарандар тарабында санариптик билим дагы өтө маанилүү да, ошол электрондук кызматтарды пайдаланууда да. Бул жаатта кандай иштерди алып барасыздар? Биз видеороликтерди чыгарганга азыр даяр болуп атабыз. Калкты тейлөө борборлорунда ал видеороликтер көрсөтүлүп турушат. Андан сырткары кеңири телевидение аркылуу, радио аркылуу да билдирүүлөрдү берип, ошолорго да даярдыктарды көрүп атабыз. Андан сырткары жерлеринде бийликтер менен, жергиликтүү бийликтер менен иш алып барылып атат. Мен айтып атпаймынбы, мынакей ыйгарым укуктар боюнча берилген 156 айыл өкмөттөрдүн санын дагы биз караштырып, дагы көбөйтүп атабыз. Себеби дегенде бул аздык болот. Мен да ойлойм, бул жакын арада калкты тейлөө борборлорду ачпастан жерлеринде ушундай шарттарды түзүп беришибиз керек да, жарандарга. Келип, өздөрүнүн айыл өкмөттөрүнөн паспорттарын алмаштырып, же болбосо жарандык актыларын каттап алып алганга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Жогорудагы кызмат көрсөтүүлөр бул бардык тармактар боюнча да, ошол эле медицина, ошол эле билим берүү, кайсы тармактар бизде мындай ошо электрондук кызмат көрсөтүү жаатында мындай алдыда келе жатат, же болбосо жакшы ишке ашырып атат? Түндүк аркылуу мен кеңири баягы баяндап айтып берет элем. Бул 148 мамлекеттик кызмат жанагындай маалым каттарды, керектүү баягы жарандык актыларды көбүнчөсү биздин санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан ошол кызматтар көрсөтүлүп келатат. Биз акыр флагманда деп турабыз деп айтып кете алам бул тууралуу. Анан дагы деле ошону токтотпостон биз азыркы учурда жанагы персоналдык идентификациялык номерлер тууралуу дагы айтып кетет элем. Бизде көптөгөн учурлар кездешет да, 2 же 3 персоналдык номерлер катталып калган. Ал учурларды жокко чыгарыш үчүн азыркы учурда биз калкты каттоо департаменти тарабынан буйруктар чыгарылып, жергиликтүү ошол аймактар аралык бөлүмдөрдүн жетекчиликтерине жүктөлгөн да. Мурун мисалы үчүн бардыгы центральный бир калкты каттоо департаментине катталса, азыр болсо жерлеринде
жарандар кайрылганда ошол жерде бөлүм башчы өзү эле карап, баягы ыңгайлуу жерлерин карап, мыйзамга туура келген жерлерин оңдоп, анан жарандарда мүмкүнчүлүк түзүлгөн да, паспорттарды алмаштырып алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мурун мисалы үчүн бир ай же бир айдан ашык баягы өзүнүн документтерин туура келтириш үчүн убакыт талап кылчу. Азыр биз ошол мөөнөттү азайтып атабыз, ошол жака басым жүргүзүп атабыз. Андан сырткары дагы айтып кетет элем, бизде мисалы үчүн пилоттук долбоорлор эгерде буюрса ишке ашып кетсе, бизде дагы бир апрель айынан баштап октябрь айына чейин 6 айлык мөөнөтүбүз бар, ошол пилоттук долбоорлор ишке ашырганга. Биз буюрса мореки июль айларында иш графигин өзгөртүүгө азыр басым жасап атабыз да. Себеби дегенде баарыңызга белгилүү 9-дан 6-га чейин иштешет калктуу тейлөө борборлору. Бул маселени чечиш үчүн саат эртең мененки 8-ден кечки саат 8-ге чейин иштетип, анан түшкү тыныгуусун дагы алып салат элек. Жакынкы арада ошол пландаштырылып атат, буюрса жерлеринде бийликтер, жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдары тарабынан дагы биз графиктерди түзүп, ушундай мобилдик топтор менен жерине чыгып, электрондук кол тамгаларды берип, мен ойлойм көптөгөн бир маселелер чечилет да ошонун жыйынтыктары менен. Бул үзгүлтүксүз жүргүзүлө турган. Бишкек шаарында мисалы үчүн мен статистикалык бир маалыматка токтоло кетейин. Бир күндө биз бир калктуу тейлөө борборунда 1,5 миңден 2,5 миңге чейин жарандар өздөрүнүн кызматтарын алып кетишет да. Кызматкерлердин санын санап келгенде болгону ашып кетсе бир 40ка жакын кызматкер иш алып барышат. Ошондуктан чоң биздин Бишкек шаарында 4 калктуу тейлөө борборлорунда. Ошондуктан бул маселени да биз азыр чечкенге даярданып атабыз. Жакынкы арада жанакы пилоттук долбоорлор ишке ашып кетсе, анда биз кызматкерлердин санын да көбөйткөнгө даяр болот окшойбуз да. Анан жана айтып атпаймынбы, биз иш графигин да караштырып көргөндө 8-ден эртең мененки 8-ден кечки саат 8-ге чейин иштесе, тыныгуусуз да, анда көп биздин жарандарыбыз ошол өзүнүн убактына, мөөнөтүнө да даярдап барып кезектеги өзүнүн кызматтарын алып кетишет болуш керек деп. Бул өтө жакшы болот окшойт биздин жарандар үчүн. Негизи эле бул санариптештирүү бүгүнкү баягы заман талабы, бүгүнкү күндүн талабы, анын үстүнө баягы үзгүлтүксүз процессте бул үзгүлтүксүз жүрө турган нерсе. Ушул калктуу тейлөө жаатында, мамлекеттик кызмат көрсөтүү жаатында жарандарга мындан ары дагы эмне жасашыбыз керек? Биз ошол электрондук кол тамгалды, болду электрондук кызмат көрсөтөбүз, болду ошо менен чектелбейт да бул нерсе. Туура, бизде электрондук кол тамганы албастан, аны менен чектелбестен билимибизди да жогорулатышыбыз керек да. Аны мисалы үчүн мектептерден, баягы окуу жайларынан уже өзүбүздүн үй бүлөбүздөн башташыбыз керек. Ошондо бизде жакынкы арада санариптик кодекстин да даярдалышы күтүлүүдө. Буюрса, ал дагы өзүнүн убагы менен биз ал жөнүндө дагы кеңири айтып кетет элек. Санариптик кодексти Кыргызстан биринчи болуп киргизип, кабыл алууга ошол даярданып турат. Азыр көптөгөн иш-чара аракеттердин үстүндөбүз. Мен ойлойм, биз ошону менен бирге өзүбүздүн билимибизди, санариптик билимибизди жогорулатышыбыз керек да, жылдан жылга, күндөн күнгө. Себеби дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, күндөн күнгө санариптик чөйрөсүндө жаңылыктар болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Аны менен ошону менен бирге коопсуздукту да унутпашыбыз керек да. Себеби дегенде бул жарандык персоналдык маалыматтар коопсуздук жогору деңгээлде сакталыш керек да. Ал тууралуу биз тараптан иш-чаралар көрүлүп атат. Тийиштүү кызматкерлер иштерин алып барып атышат. Мисалы үчүн биздин кызматкерлер жумушка кирип атканда жанагындай өздөрүнүн обязательство деп коебуз, ошо эрекенсин топтоп толтуруп макулдугун беришет. Өздөрүнө тиешелүү жумушка гана керектүү учурларда колдонууга уруксат берилет да ошол маалыматтар менен. Дагы бир айта кетет элем, бизде бир системаларыбыз менен иш алып барып атпайбызбы? Болгону азыр мына биздин кызматкерлер 7 системалар менен иш алып барышат да. Автоматташтырылган мамлекеттик системалар. Бул
ЗАГС чөйрөсүндө жарандык актыларды каттоо, анан чет өлкөлүк жарандарды каттоо, жарандыкка тапшыруу, мындан сырткары да мекен карт деген бизде жаңылык дагы болуп атат. Ошол мекен картты дагы алып, чет өлкөлүк жарандар көптөгөн жеңилдиктерди алса болот да. Бул 10 жылга берилет. Ошол мекен картты алган чет өлкөлүк жарандар биздин Кыргызстандын жарандары менен бирге көптөгөн укуктарга ээ болушат. Медициналык камсыздандыруу, социалдык жактан камсыздандыруу, ошондой эле жанагындай эмгек камсыздандыруу да, иштегенге дагы уруксат берилет. Мен ойлойм, бул биздин көп жетишкендигибиз, Кыргызстандын жетишкендиги. Ошол тууралуу бизге көп чет өлкөлүк жарандар келип, кайрылып, өздөрүнүн баягы керектүү кызматтарын алып кетишет. Сиз сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы, жанагы калкты тейлөө борборлорунда коррупциялык схемалар дагы кездешип атат депчи. Ошол электрондошуп, ошол нерселерди мындай бир системага келтиргенге карабай ошондой баягы адамдык фактор аралашып кетип атабы? Негизи бул пилоттук долбоордун башында биздин министрибиз турат, Танытбек Орускович. Эң негизги баягы башында коюлган максат бул коррупцияны жоюу. Эми баягы бардыгыңыздарга белгилүү 5 кол тең эмес деп коет го, ошондой эле биздин арабызда деле ошондой кызматкерлер, биздин калкты тейлөө, калкты каттоо департаментинде дагы мамлекеттик кызматтардын кызматкерлеринин арасында ушундай ыңгайсыз бир учурлар кездешет да. Эми ал учурларды биз жокко чыгаруу максатында такыр эле жарандардын жеке баягы өзүнүн келип кайрылуусунда бирөө бир кызматкерге мисалы үчүн келип документтерди тапшырат, ал кызматкер кабыл алат, чечим кабыл ала турган кызматкер болсо башка жерде отурат да, ошону менен алар экөө бири-бири менен контактта болбойт. Ошону менен биз ойлойбуз, коррупциялык көптөгөн бир учурларды жокко чыгарабыз депчи. Андан сырткары жана мен айтып кетпедимби, камералар орнотулду депчи. Азыркы учурда, мисалы үчүн Бишкек шаарында байкасаңыздар болот, калкты тейлөө борборлорунда барганда ар бир кызматкердин үстүндө ушундай бир видеокамералар орнотулганда, бул дагы бир коррупцияны жокко алып келе турган бир инструменттердин бири деп эсептейм. Мындан сырткары азыркы учурда калкты каттоо департаментинин жетекчилиги алмашкан. Бул калкты каттоо департаментинде көпчүлүк билет болуш керек. Биздин кызматкерлер арасынан дагы ушундай учурлар кездешип атат. Азыр бир ыңгайсыз бир нерселер катталып, жыйынтыгында, текшерүүлөрдүн жыйынтыктарында четтетилгенде кызматкерлер, ошол кызматкерлер четтетилгенден кийин азыр бизде жаңы мындай бир жаңы багыттар коюлуп атат да, мындайча айтканда. Биздин талаптар, биздин системада ушул калкты каттоо департаментинде иштебеген, таза, коррупциялык эч кандай мурунку эч кандай бир эмелер кездешпеген, учурлар кездешпеген, иштерге аралашпаган ошондой кызматкерлерди жумушка алып келип, биз акырындык менен бул системаны оңдойбуз деген ойдобуз да. Себеби дегенде бизде деле баягы мектептерде директорлор көп жылдан бери иштеп келип, калкты каттоо департаментинде деле ошондой да, жетекчилер көп жылдан бери иштеп калган учурлар кездешет. Ошондуктан мен ойлойм, жакынкы арада жаңы жетекчилик келип, өзүнүн баягы ушу максаттарына жетсе, биздин эң негизги талап бул жарандарды карашыбыз керек да, жарандарга тиешелүү шарттарды түзүп беришибиз керек. Бул жерде негизги маселе жана жасалма документ жасоо деген нерсени бөгөттөө чарасы болуп атат да. Ооба. Кыскача жарандарга кайрылуу мүмкүн айта турган сөзүңүз бар? Мен айтат элем, урматтуу кыргызстандыктар, биринчиден мен айтып кетет элем, убагы менен, мөөнөтү менен өзүңүздөрдүн документтериңерди алмаштырууга туура келиш керек да. Себеби дегенде кээ бирде биз паспорттун мөөнөтү баарыңыздарга белгилүү, 10 жылдык мөөнөтү менен берилет. Мөөнөтү аяктагандан аз калганда ошондо барып убагы менен алмаштырып коюңуздарды талап кылабыз. Андан сырткары убагында учуру менен
туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү алышында талап кылат элек. Себеби дегенде бул өзүңүздөргө деле керек. Медициналык камсыздандыруу алыш үчүн, баланы караш үчүн анын баардыгы сиздерге дагы бир шарттар түзүп берет. Анан кеңири жана электрондук кол тамганы колдонсо деп ошону сунуштайт элем да. Себеби дегенде өтө мындай жеңил, өтө оңой, анан бизге керектүү нерселердин баарын алса болот да. Жарандар кызыктар болуш керек ошол нерсеге, өзүнүн жеңилдиги үчүн. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Жазгүл айым, рахмат сизге. Убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта жолугалы.